Мынакей көргөндөй эле бул жерде бүт датчиктердин баары күйүп турат. Мынакей азыр система жакшы иштеген үчүн мындай ошибка жок мында. Анан ар бир мына могул жерде өзүнчө көрсөтүлгөн. Давление жетпесе, же солярка кир болсо, суу болсо, же воздух системада болсо, анын бүт баары күйүп могул щит приборго чыгат. Бияктан чек күйөт, бияктан примерный эмнеден кеткени ошонун баары жазылат. Ошол малда дароо эле баягы тракторду эң оор учурга келтирбеш үчүн форсунканы ремонт алмаштырганга чейин солярканын баарын төгүп, фильтрдин баарын алмаштырып, анан жакшы солярка куюп, от алдырсаңыз көп расходтон алдын аласыз. Мынакей сиз көргөндөй эле щит прибордо полный ошибкалар боюнча системада суу барбы, мусор барбы, же воздух барбы, анын бүт баары могу щит приборго чыгат. Анан дагы биякта сөзү менен дагы примерно кайсы жеринен кандай болуп атат, ошонун бүт баары чыгып турат. Сиздин алдыңызда мынакей RN 1104 трактору, бул Кыргызстанда эң популярный тракторлордун бири. Эми биринчи очередь баягы форсунка топливный система боюнча айтып кетейин. Бул топливный система Common Rail деген өтө баягы оор айтылышы менен, оор түшүнүгү менен болгону менен, бирок көп эле айыл чарбадан сырткары башка техникаларда да колдонулат. Бул система электронный блогу бар. Анан ар кандай датчиктер менен маалымат алып, туура баягы солярканы чачып берет да. Эми келиңиз буяк жактан толук маалымат. Бул жерде эки фильтр менен полный тазаланат солярка. Биринчи фильтр грубый очистка, экинчи фильтр тонкий очистка. Грубый очисткада баардык стандарттарда эле отстойниги бар. Бул баягы солярка өзү конденсат пайда болот да, чогулган жерден. Конденсаттын баарын төгүш үчүн бул жерде отстойниги бар. Анан эми муну кандай туура колдонуп, кайсы малды алмаштырыш, бул ар бир өзүнүн моточастарыбыз бар. Ошол маалымат берилет дыйканга, анан ошол моточас менен фильтрларды алмаштырыш керек. Бул фильтрлар тонкий очистка 2 микронго чейин кармайт. Негизи 2 микрон деген бул топливный системада көп давление болгондуктан аябай нагрузка келет, мусор кирбеш керек. Биздин базарда ар кайсы башка магазиндерде мындан оригинал фильтр 20 микронго чейин кармайт. Анан биз оригинальный фильтр койбосок, система жакшы иштебейт. Эми муну алдын ала эң биринчиден отстойниктерди төгүш керек, жакшы солярка куюш керек. Анан мусор болбош керек системада. Эгерде кандай бир ошибкалар чыгабы, эме болобу, анын бүт баары мониторго жазылат. Ал монитор менен полный ошибканы көрүп аласыңар, анан биздин адистер барып аны полный ремонт кылып беришет. Негизи Common Rail системасы бул жакшы караш көзөмөл кылып, фильтрлардын убагында алмаштырсаңыз, сизге тракторуңуздагы көп кызмат кылып берет.